Мындан 2 күн мурун Чүй облусундагы Кожомкул айылында 50дөй окуучунун катышуусунда ири мушташ орун алганын облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Өспүрүмдөр мушташып жаткандыгы тууралуу кабар түшүп, тартип сакчылар жерине барганда эч ким болгон эмес, бирок күбөлөр маалыматты тастыкташкан. Милициянын маалыматында Новопавловка менен Кожомкул айылынын 8-9 класстардын окуучулары мушташкан. Масалык мушташка 2 окуучунун чыры себеп болгону айтылды. 3 окуучу жабыркап дарыгерлерге кайрылган. Ата-энелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, текшерүү жана териштирүү иштери уланып жатканын Билим берүү министрлигинен маалымдашты. Ошол мектеп окуучуларынын жана ата-энелердин катышуусунда атайын жыйындарды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Анан жаш жетектери менен иш алып барган инспекторлор дагы бул иш-чарага тартылган. Анан мындай окуялардын кайталанбашына жол бербөө максатында ошол көзөмөл иштерин күчөтүү боюнча тапшырмалар берилген. Ошол окуя болгон эле күнү ошол мушташка катышты делген балдардын үчөөсү Сокулук райондук билим берүү Сокулук райондук ооруканасына кайрылган экен. Бирок дарыгерлер тарабынан текшерилип, абалы дурусураак болгондугуна байланыштуу үйлөрүнө жиберилген экен. Бүгүн 26 май өлкөдө акыркы коңгуроо күнү белгиленип жатат. Ал эми жогорудагы окуя бул күндөрү коопсуздук чараларын күчөтүүнүн зарылдыгын көрсөтөт. Буга байланыштуу республиканын бардык аймактарында коомдук коопсуздукту сактоо, ар кандай кырсыктардын алдын алуу максатында Билим берүү жана ички иштер министрлиги биргелешип күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы кабарланды. Акыркы коңгуроо иш-чарасы республиканын бардык жалпы билим берүү уюмдарында бүгүн 26 майда саат 9-да башталды. Мектептин аймагында өткөрүлдү. Анан бул иш-чараны өткөрүүгө байланыштуу жоопкерчилик мектептин жетекчилигинин администрациясына жүктөлгөн. Бул иш-чараны ошо мектептин аймагынан тышкары өткөрбөөгө тыюу салынган. Анан балдардын өмүрүнө коопсуздугуна байланышкан чараларды камсыздоо дагы милдети да эскертилген. Андан тышкары ата-энелер менен да биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын чогулуштар өткөрүлгөн. Акимулу Имабеков, Акороду Бишкек, улица Акунбаева, Акбаев Качымова Айтматова, улица Алыкулова. Акыркы коңгуроо иш-чарасын тейлеп атабыз. Негизги максатыбыз бүгүнкү күнү коомдук тартип жана жол кырсыктарыны, айрыкча мектеп окуучулары менен каттоосуну жол бербөө жана болтурбоо. Акыркы коңгуроо күнүнө байланыштуу республика боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү рульда аталышында рейд жүрүүдө. Бул тууралуу республикалык кайгуул кызматы маалымдады. Анда жол коопсуздугу каралып, кырсыктарды алдын алып, болтурбоо максатталган. Кызмат органдарга кадам. Да. 24-нөн 1-июнга чейин рульда аталышында рейд иш-чарасы өтө берет. Бирок биз бүгүнкү күнү ошол усиленный вариантта да особый режимде ушул биздин окуучуларыбыздын бүткөнүнө байланыштуу ушул жол кырсыктарын болтурбоо жана ошол окуучуларыбыздын айдоочулук күбөлүгү жок автоунаага отургусун болтурбоо максатында жумушту күчөтүлгөн тартипте азыр алып барып жатабыз. Бирок коопсуздук маселесин күчөттүк деп айтылганы менен жыл сайын акыркы коңгуроо же башка учурларда окуучулардын катышуусундагы ар түрдүү кырсыктар, массалык баш алмандыктар орун алып келүүдө. Айрым учурларда оор жаракат алган же соңу кейиштүү кырдаалдар менен аяктаган учурлар да жок эмес. 2 адам мушташып атса, согушуп атса, тиги милиционер болуш коюн десе, молдоки айтат да, токтот кой, болушпай тур, азыр бирөө өлтүрөт. Анан өлгөнү мен алып кетип жаназасын окуйм, өлтүргөндө сен алып барып камап, экөөбүзгө тең жумуш болот депчи. Бул анекдот болгону менен азыр ошо сыяктуу эле болуп атат да. Алдын алуу начар болуп атат да. Качан биз кылмыштын эле ошол болгондон кийин эле деп биздин жумуш ушундай деп ойлоп калып атабы, кайгыл кызматы дейбизби же ички иштер жана идеенге деле акчаны бөлүп берип атат да. Ар бир мектепке бирден идеен берип атат, психологун берип атат, баарын кылып атат, мамлекет баарын эле жасап атат да. Эмнеге бирок ушул тыйылбай атат. Ошолор мисалы үчүн алдын албай, ошо кылмыш болгондон кийин эле кээ бирөө ушундай түшүнүктө болот болуш керек. Биз ошо кылмыш болгондон кийин эле ошону кармашыбыз керек дегендейчи. Ошонун алдын алуу иштерин жакшыртышыбыз керек. Айта кетсек, быйыл 26 майда өтө турган бул иш-чара учурунда ички иштер министрлиги тарабынан 4000ден ашуун милиция кызматкери коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөй тургандыгы кабарланган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.